Саламатсызбы? Келиңиз чогуу кат-кат камыр жасайбыз. Ыңгайлуу идишке 300 грамм сүт куюп алабыз. Сүткө жарым кашык туз салып, аралаштырып алабыз. Сүтүбүзгө унду аз-аздан салып, камыр журуйбуз. Сүткө жуурулган камыр аябай жумшак болот. Даяр камырды үстүнө пакет жабып, муздаткычка 5 мүнөткө коюп коебуз. 5 мүнөттөн алып чыгып, дагы бир жолу жакшылап ийилеп алабыз. Кайра үстүн жабып, 30 мүнөткө морозильникке коебуз. Ал убакта камырыбыз жакшы болуп өзүнө келип, жайганга оңой болуп калат. Жарым сааттан кийин алып чыгып, дагы бир жолу ийилеп алабыз. Камырыбыз тегиз, өлтөгү жок жана жумшак болуш керек. Караңыздар, кандай тегиз сонун камыр болуп чыкты. Бул камырды эми өзүңүзгө жайганга ыңгайлуу кылып бөлүп аласыз. Мен болсо 4кө бөлдүм. Дагы бир ирет тоолоктоштуруп, кайра чогултуп коебуз. Дагы 5 мүнөт өткөндөн кийин камырды жайып баштайбыз. Калган камырларыбызды табакка салып, пакет менен жабабыз. Муздаган камыр абдан жука жана оңой болуп жайылат. Бетин май менен майлайбыз. Майлап бүткөн соң, ушундай рулет кылып ороп алабыз. Мындай рулетти дагы жарым саатка морозильникке коебуз. Жарым саат өткөндөн кийин өзүбүз каалагандай бөлүктөргө бөлөбүз. Мен болсо бул камырды 12ге бөлдүм. Албетте, мындай камырды бөлбөстөн морозильникке 1-2 жумага чейин сактоо болот. Ошондуктан бир жолу мындай камырды жасап коюп, сиз жума сайын начинкасын алмаштырып, каалагандай самсы же болбосо сосиска в тесте түйсөңүз болот. Видеодогудай бири-бирин бириктирип алабыз, кийин жайышыбызга оңой болсун деп. Кийинки кадам бул начинка салуу. Менде бүгүн сосиска менен сыр болду. Видеодогудай камырыбызды жайып алабыз. Калыңыраак кылсаңыз болот, жукараак кылсаңыз болот, өзүңүздүн каалооңузга жараша. Ортосуна начинкасын коюп, видеодогудай ороп алсаңыз болот. Даярдап бүткөн соң, үстүн жумуртка менен майлап алабыз жана уже жылыган духовкага бышырабыз. Абдан жумшак жана кытыраган болуп чыкты биздин камырыбыз. Каналыма жазылганды унутпаңыз жана кийинки көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыз.